إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى şükürçülük Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a salavat salamlar. Jana bugunku күнгө чейин ислам динин кандай баалуу экенин аталарыбыздан, мурунку бабаларыбыздан, аталарыбыздан биз балдарыбызга жашоо менен, мамиле менен үйрөтүп келгендигибиз үчүн ошол таалим тарбияны бизге калтырып кетип, үйрөтүп кеткен устаттарыбызга, аталарыбызга Алла Тааланын ырайымы болсун. Мурунку баяндарыбызда, суроо жоопторубузда сөз кылгандай, биз кыйындыгыбыздан мусулманчылыкты терең кармап түшүнүп аткан жерибиз жок. Албетте ата бабаларыбыздын эмгегинин себеби менен. Себеби дегенде Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат, жер бетинде адамдардын баары мусулман болуп төрөлөт, бирок ата эненин берген багытына карап динди тандап алып кете бересиңер деп. Яхуди еврей динин кармангандар еврей динине, яхудилердики жөөттөрдүкүнө, христиандардыкына, ал эми ата энеси мусулмандар болсо, алардыкы мусулманчылыкка ыктап тарбияланып кете берет. Демек, сөзсүз түрдө ата бабаларыбыздын дагы, ата энелерибиздин дагы эмгеги чоң деген маанини Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде келтирип кеткен. Ошондуктан ата бабаларыбызга дайыма бата тилек, артынан жакшылыктарды, ийгиликтерди каалап бата тилек кылып турганга биз милдеттүүбүз. Мына ошону менен биргеликте буга чейинки мына Рамазан айы ачып көз жумганча эле убакыт учкан куштай деп өтүп кетти. Убакыт деген ушундай, колуңдагы кушуңдай, таптаганга жараша түшүн берет кызылдай деп Нурмолла атабыз айткан. Убакыт ушинтип өтүп кетет экен. Бир айлык мына Рамазан айыбыз да өттү. Пайгамбар хадисте келгендей, Рамазан айын кимде-ким тутуп, Сахих Муслимде келген. Кимде-ким Рамазан айында орозону кармап, андан кийин Шаввал айынан 6 күн нафил орозону ага ээрчитип кармай турган болсо, бир Рамазандан кийинки келет Рамазан айындагы күндөрү, айынын ортосундагы күндөрдүн ичинде бир күндү да каза кылбастан, орозосуз эмес, орозо менен тынбай орозо кармаганга тете сооп болот деген. Анысары ошо нафил орозолорду кармап алып, анан жыл бою токтоосуз орозо кармагандын соогун ар бирибизге насип кылган болсун. Кайрадан суроо жооп темабызга киришели. Алгачкы суроолордон: Ассаламу алейкум. Устаз, музыка укса эмне болот? Мен музыка уккандан тыйыла албай жүрөм. Ва алейкум ассалам. Убактыңыз кенен, бош убактыңыз көп, кыларга иштериңиз жок болушу мүмкүн, ошондуктан угуп атасыз. Музыканын ордуна көп иш кылып адам, эмгектенип, көп китеп окуп, кайсы кесипке жөндөмдүү, эмне иш менен алектенесиз. Ошого байланыштуу китептерди өзүңүз эле эмес, ар бир нерсенин өзүнүн устаты болот. Өнөрдүн, кесиптин, жашоонун деги эле бардык нерсенин. Ошондуктан баягы өнөр кесип, кайсы өнөр кесипте өмүрү арнап чача агарып кеткен инсандар болот. Ошол иш менен алектенген. Мисалы, мал чарба боюнча, дыйканчылык боюнча, багбанчылык боюнча, устачылык боюнча, бизнес, багыт, кыскасы бардык жагынан, кандай жагынан болбосун. Мели өкмөт жагын алсак деле, саясат жагын алсак деле, жогорку кеңеш жагын алсак деле, деги эле мамлекетте эмне иш бар? Ошол ишти башынан өткөрүп, өмүрүн арнап өткөн ардагер, улуу устаттар болот, адистер болот. Ошолордун этегин карманып, ошолордон кеп кеңеш сурап, кайсы китепти окусам болот, мен мына нерсеге кызыгам, сиз ушул иштер менен алектениптсиз, өмүрүңүздү арнапсыз деп, 100 китеп окугандан көрө 100 китептин маанисин камтып алган 10 китеп окуган жакшы. 10 китепти окуп убакыт кетиргөндөн 10 китептин маанисин бириктирген, бир китепти далилдүү бир китепти окуп алган жакшы. Албетте китеп окуган озот деп. Себеби дегенде китеп окубаган адам баягы ушундай деп сүрөттөлүп калат экен. Жанагы карабилди жарган айсберг муздар барго, төбөсү көрүнүп турган канча тереңи андан чоң болот экен. Демек карабилди жарып жибергенде айсбергдей болуп китеп окуган адамдын мээси ошондо тоңуп калат экен, катып калат экен. Эмне сөз айтылып атат? Атасы айтып атабы, устаттар айтып атабы, улуу муунда инсандар айтып атабы, намызды козгой турган, келечекти талкалап кое турган бир жаман келечекке бура турган окуялар болуп атабы? Ага эч кандай кабагым кашым деп айткан. Эң негизи өзүм жашоом сонун, баары мен үчүн жакшы деп коюп кете бере турган. Же аял бала чакасы кыйналып азап чегип атса дагы кетип басып аркасын карабай мынтип коюп кете бере турган муундар болуп калат экенбиз. Анткени китеп окугандан зериккен адам таза ойду ойлонгондон да зерийип калат экен. Себеби бир аалымдын керемет сөзү бар. Адам баласы окуган китептерине жараша ой жүгүртөт деп. Ошондуктан жакшы китептерди окуңуз, жакшы нерсени ойлонуңуз, анан жанагындай нерселерди, музыкаларды укпай каласыз. Негизи музыка угуу жакшы эмес, болбойт. Андан көрө
музыкасы жок эле маанилүү, маңыздуу ырсаптарды окуп, жана Арыстанбек бойлошуулуу аталарыбыздай эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дегендей 9 мүнөттүк ырлар бар го. Жеңи жок аталарыбыздын ырлары бар. Тоголок молда атабыздын ырсаптары бар. Ошолордон Манас атабыздын жанагы ырсаптары кетип атпайбы, ырсап менен айтылган. Ошол жерде сонун сөз байлыктары, сонун талим тарбиялар жатат. Ошолорду окуп алыңыз, маңызын пайдаланыңыз. Окуясына, эпосуна көңүл бурбасаңыз дагы. Сөздүн байлыгын адеп акылакка чакырган сонун керемет Ыхлас сүрөсүн чечмелеген ырсаптар бар. Ошолордун баарын Алла Тааланы жалгыздап, ошолорду окуп, өзүңүз ичиңизди пайдалуу маалыматка толтурсаңыз, жанагы нерселер өзүнөн өзү жоюлат буюрса. Кийинки суроо. 3 талак деп коркутуу максатында өзү каалабастан айтып койсо эмне болот? Негизи айтып койгонго чейин кеңешиш керек өзү. Айткан болбойт. Талак менен ойнобош керек. Кээ бир нерселер бар. Митип койсом эмне болот, тигинтип койсом эмне болот деген андай болбойт да. Бул мисалы мындай болот. Бир уу болсо, ушуну коркутуу максатында ууну бир жолу ичип койсом эмне болот? Өлө турган болосуң, башка эчтеке болбойт дегендей кеп да. Анткени жашынакай жашап аткан аял менен күйөөнүн ортосуна 3 талак сөзү ачык даана айтылып кала турган болсо, бүттү, кайра жашаганга болбойт. Ал башка күйөө менен жашаш керек. Сиз башка үйлөнүп жашашыңыз керек деген маани болуп калат. Ошондуктан талак маселеси менен эч качан ойлонбош керек, ойлобош керек, ойнобош керек, айтпаш керек. Эми таптакыр болбой калса, бир талак берилет, болду. Анан кийин 3 талак деп айтылган болсо, талак түшпөйт. 3 талаксың. Же сага 3 талак бердим деп мындай сүйлөмдү толук айткандан кийин анан талак жөөт. Негизи талактын кереги жок. Ажырашуу үчүн сөз 3 талак бериш шарт эмес. Бир талак менен да ажыраша берет. Кокус эстерине келип, тобо кылдык, кээ бир бузукулардын тили менен ажырашып кетиши мүмкүн. Ушундай сонун үй бүлөлөр бар. Сырттан сөзүнө гүл коюп, коозоп сүйлөгөн ушундай шуму баягындай кыйтырлыгы башына ашкан, демеле кыргыз элинин акылын чөнтөгүнө салып алгандай, өзүн ушунчалык караакы, көрөгөч сезип, көрүнгөндүн үй бүлөсүн бузуп жүргөн бир акмак кишилер да болот. Же начар аялдардан да болуп калышы мүмкүн. Сонун жашап атат, алып келип туруп, күйөөсү нары кетип, бияка кеткенден кийин келип мындай көз карашын өзгөртүп, жакшы сүйлөп, демеле жентилмен бола калып, спа кеч бола калып, чайдан ичиңиз, митиңиз, тиңитиңиз деп. Ошолордон ушулар сыяктуу эркектер жөнүндө бизге суроо бергендер өтө көп кайрылат. Ушул кандай болот? Биз айтабыз, дос койсоңчу, анын күйөөсү бар наракта деп. Себеби аялга үй бүлөгө байланыштуу, Кыргызстанды тааныткан, дүйнөнү тааныткан, мейли тарыхый жактан, адеп акылак жактан пайдалуу маалыматтарды берген китеп, жана башка бир турмуштары талкаланган, канткенде турмуш талкаланат, канткенде турмуш оңолот. Ушулар жөнүндө биз сүйлөшүп, маек куруп, ушул жөнүндө китептерди бербесек, адам жана айттык го, китеп окуган адамдын пикири да тар болуп калышы мүмкүн деп. Күнүмдүк жашоо менен алектенип. Ошондой сонун жашап аткан үй бүлөнү моундай нерселер жомок, болбогон нерселерди айтып отуруп, ушундай да эркектер болобу, ушундай да жашоо болот турбайбы деп бечара сонун турмушунан талкаланып ажырашып кеткен фактылар да бар. Ошондуктан ар бир нерсени сүйлөп атканда, айтып атканда этиятташ керек. Ошон үчүн шариятыбызда эмне кылган? Чоочун бир аял менен чоочун бир эркек бир бөлмөдө калганга болбойт. Сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Сырт жанында бирөө жарым болуш керек жанында. Антпесе жанагындай адамдарга толук кандуу талим тарбияга, бактылуулукка багыт берген китептерди көбүрөөк окуп, көбүрөөк маектешпесек, анан улуу муундагы аталар, апалар менен тарбиялуу, тарбия бере турган улуу муунда сонун адамдар бар да. Ошол менен баарлашып сүйлөшүп турбасак, сөзсүз түрдө биз жанагындай ичи бузук, пикири бузук, ою жаман адамдарга кабылып калышыбыз толук ыктымал экен. Ошондуктан дайыма Алла Тааладан ыйман, адеп, тартип, бактылуулукту сөзсүз түрдө күнү түнү тилеп, ошол менен биргеликте күндөн күнгө өнүгүп өскөнгө аракет кыла беришибиз керек. Кийинки суроо. Саламатсызбы, мен суроо менен кайрылгам. Мен турмушка чыгып ажырашкам. Бир адамды катуу жакшы көрөм. Ал да мени катуу жакшы көрөт. Бирок анын үй бүлөсү бар. Өзү намаз окуйт. Бири-бирибизден кете албай атабыз. Эч кимге айтпай нике кыйдырып жашасак болобу? Таза кызык суроо экен.
Эгерде эч кимге айтпай кыйып албайлыбы деген эркек, эгер эртең билинип калса, экөө эки башка жолго түшүп кете беребиз да. Түшүп кетишибиз да мүмкүн да деген эле көз караш болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө сиздин ата-энеңиз, бир туугандарыңыз толук кандуу маалыматты алып алып, андан кийин алар жуучу түшүп барып, колуңузду сурап, сөйкө салып дегендей, ушундай бир жол жобосу менен официалдуу барып, колуңузду сурап, никеңизди үйүңүздөн кыйдырып, анан алып кетиш керек. Антпесе эртеңки күнү ачык нике кыйгандан бекинип аткан эркек эртеңки күнү билинип калгандан таштап кеткенге сөзсүз түрдө даяр дегенди билдирет ал. Анан мурда кылмыш 40 жылда билинет дечү, азыр 40 күн 40 саатта да билинип калып атат азыр. Баягы көз караштан ким бирөө айткандай, мен аялым аябай сезимтал дейт. Эмнеге десем, айтып коет экен да. Жөн жүр, жөн түз барып түз келип жүр. Мен сенин айтканыңан, көз карашыңан эмес, керек болсо жытыңан билип алам, жытыңан деген экен да. Анысары аялдар баары бир күнү бирөө аркылуу угуп калат, билип калат. Ошондо анан ортодо балдарыңыздар, үй бүлөңүздөр талкаланып кетиши мүмкүн. Ошондойго барбаш үчүн баардык жолго даяр болгон, мен ачык эле үйлөнөм деп, жанагындай кыйналып калган, 2-3 баласы менен калып калган, бир баласы менен калып калган, ошондой жесир аялдарга же күйөөсү өтүп кеткен, же күйөөсү жашоого мүмкүн болбой, эки башка жолго түшүп кеткен аялдарды мен бактылуу кылышым керек дегендей, ачык сүйлөшүү менен баарлашып, кеңешип, макулдашуу менен үйлөнсө, Кудай буйруса, эки дүйнө бактылуу болот. Бир келген дүйнө бул бактылуу дүйнө эмеспи? Ошондой эркек менен гана үйлөнсө болот. Ал эми жанагындай бекинип үйлөнө турган болсо, эртеңки күнү таштап кетип калышы толук ыктымал. Кийинки суроо. Таксыр, одоно суроом үчүн кечиресиз. Ит үйгө келсе байлык келет деген ширк болуп эсептелеби? Эми ар бир нерсени ширкке байлай берген болбойт да. Мисалы, ким сүннөттү аткарса береке болот. Береке келет десек, бул да эмне ширк болуп калабы? Жок, андай эмес да. Ит келсе береке келет деген мааниси сооп болот деген сөз. Мисалы, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сахих хадис бар го. Бир адам бар, жаныбарга жакшылык кылып бейишке чыгат, бир адам бар, жаныбарга зулум кылып тозокко түшүп калышы мүмкүн деген мааниде. Ал мындайча. Чөлдө кетип атканда бир киши, аябай чөлдө кетип атып суу сап, анан суу издеп, анан бир кудукту таап алып, анан ошол кудукка түшүп, суусуну кандырып, эми чыгайын десе, баягы кудуктун айланасында нымдашып калган кум бар да, сууларды элдер алат, анан кумга анча тамчылайт, төгүлөт дегендей. Ошо нымдашкан кумду ит бечара суусагандыктан катышуу, ошону жеп берет. Чыдабай. Ушунчалык чөлдө калып, тилин салаңдатып алып деп, ушунчалык сүрөттөлөт. Бечара, мен катуу суусап, тамагым кургап, бул дүйнө менен кош айтышып кете жаздаганымдай суусагандыктан. Бул бечара да суусап аткан турбайбы деп, кайра кудукка түшүп, бут кийимине суудан толтуруп, оозу менен тиштеп, кайра кудукка мындайынан чыгып келип туруп, жана итти сугарат. Итке сууну берип, итти сугаргандан кийин эмне болот? Алла Таала ошо адамга ыраазы болуп, жанагы адам бейишке кире турган болду деп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисинде келтирет. Эми тескерисинче, капаста бир мышык болот. Анын кожойкеси аял болот. Ошол аял киши эмне кылат? Же ага тамак бербейт, же кое берип койсо, бир курт кумурска да бир нерселерди таап жеп алмак, ага да жол бербейт. Ошентип капаста ачка жатып өлөт. Мышыкка зулумдук кылып, ачкадан өлтүргөндүгү үчүн жанагы аял эмне болду? Өлүп калышына себепкер болгондугу үчүн жанагы аял тозокко түшө турган болду дейт. Анысары итке дагы бир соопчулук үчүн, жакшылык үчүн бул талаадан келген ит турбайбы, ээси жок калган турбайбы? Бул ачка өлүп калбасын деп тамак аш берип багып алган болсоңуз, эки максатта. Кароолчулук максатында, же болбосо койчулар багат го. Ошо ит куштан, түлкү пүлкүдөн козулар жедирип жүрбөш үчүн кароолчулук максатында же аңчылык максатында баккан болсо, албетте бул сооп үстүнө сооп, жана ачкадан кетип аткан итке деле жана кудукта бергендей бир тамак аш берип койсоңуз, албетте сооп үстүнө сооп, иншалла ошондой береке эмес, бир эле береке эмес, береке да болуш керек. Ошо менен катар эле бейишке киришиңизге себепкер дагы болуп калышы ыктымал. Кийинки суроо. Саламатсызбы таксыр? Мен орозону 15 күн туттум. Бүгүн чыдабай ачып ирдим. Күнөө болбойбу? Өзүм стройкада иштейм.
Күн аябай ысып кетти эле. Мен 18 жаштамын. Саламатчылык. Мухтасар Лукаянын шархы ачыктамасы Фатху Бабил Иная деген китепте келет. Күң деп коет, баягы колдун женский роду. Эркек кишилерди кул дейт, аял кишилерди күң дейт. Ошол күңдүн кожоюну залым болуп, иш жумуштарды аябай көп дайындап, эртеден кечке тынбай иштетип, иштер оор болуп кеткен болсо, кыйналып кеткен болсо, оозун ачып алса болот дейт. Анысыңар сиз да курулушта иштеп, эч чыдабай, кыйналып кеткен болсоңуз, ал кезде ачып алган болсоңуз, кийин ыңгайын таап, шартын келтирип, калган күндөрдүн казасын кармап аласыз, кафарат бербейсиз, чыдабай ачкандыгыңыз үчүн. Анан кээ бирлери жок такыбачылыкка мындай дей берет. Жылуу калын төшөктө отуруп алып, Россиянын суук жерлеринде, баягы Африка деп айтпайм эми, ошол Казакстандын чөл ысык жерлери болот. Ошол сыяктуу бир ысык жерлерде иш кылбаган адамдар такыбачылыкка мындай болот дей бериши мүмкүн. Шариатта аят хадистин негизинде эмнени болот десе аны аткарып, эмнени болбойт десе андан тыйылган, ушул өзү такыбалык. Такыбалыктан аны акылга салып эле мындай кылса мындай болот, тигинде андай өтпөйт. Шариат эмне болот десе болот деп, болбойт десе болбойт деп билүү, ушул өзү такыбалык. Анысыңар Кудайым буйруса, башка күндөрү ылайыкта ишиңизди бүтүрүп алгандан кийин сөзсүз түрдө казасын өтөп коюшуңуз керек. Анан кайсы бир мамлекеттин башчыларындай болуп, жайкысын орозо кармабайсыңар, кышында кармап коесуңар дегендей ишенимге кирип албашыбыз керек. Орозо жыл сайын 10 күндөн артка жыла берет. Себеби күндүн айлануусуна караганда айдын айлануусу эмне болот? 10 күн эрте айланып бүтө берет эмеспи? Айдын күн ачылышына карата, көрүнүшүнө карата бир күн нары бери болушу мүмкүн, негизинен 10 күндөн артка жылып кете берет. 36 жылда бир айланып бүтөт өзү. Жалпы 4 айды бир жылда. Ошондуктан кыш болобу, жай болобу, күз болобу айырмасы жок. Сөзсүз түрдө орозо фарз. Муну мен кармашым керек деген сезим менен, ыхлас менен ар бир орозону өз убагында кармап, кутулуп алышыбыз керек. Кийинки суроо. Фарз намазда 3-чү же 4-чү рекетте Фатихадан кийин зам сүрө окуп алса, эмне кылуу керек? Сайда сахва кылынабы же кылынбайбы? Иная китебинде келет, сайда сахва кылынбайт. Эгерде Фатихага билбей кошумча сүрө окуп алган болсо, сайда сахва жаңылуу сеждесин кылбайт. Кийинки суроо. Мен эркектердин парикмахери болуп иштегим келет. Ислам бул нерсеге эмне дейт? Рахмат. Мусулманчылыкка ылайыктап, чачтарды тегиздеп иштей бериңиз, боло берет. Мусулманчылыкка ылайыктап, жараштуу кылып, жалпылай тегиздеп иштей бериңиз, албетте боло берет. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом мындайча дейт. Кыскасы, киндик менен тизенин ортосуна байланышкан суроо экен. Өткөндө да айтканбыз. Киндик менен тизе, баягы дамбалдын ичиндеги нерселерди мындай жеке ар бир мечиттин имамдары бар. Ошолорго жеке маңдай теске жолугуп алып эле мындай суроо алган жакшы. Себеби дегенде кээ бир суроо жоопторду үй бүлөсү менен, кайнатасы менен, келини менен, эжеси менен, жездеси менен чогуу отуруп алып көрүп аткан болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай суроолорго көп тереңдей бербешибиз керек. Ар бир нерсенин пардасы болот, аралык деген болуш керек. Адеп, маданият деген бар. Себеби дегенде Туркиядан чыккан атактуу бир мен атеистмин, мен материалистмин деген күчтүү, мен өзүм мыктымын деп чыккан материалисттер болгон да. Кыскасы, ыйманды жокко чыгарган адамдарга жооп катары берген илимий далилдер менен жооп берген Саид Нурси деген аалым өткөн. Мына ушул кишинин керемет сөзү бар экен. Батыл нерсени кайра сөз кылып тереңдей берүү таза зейиндерди булгайт деп. Ошондуктан адепке, маданиятка төп келбеген нерселерди кайра сөз кыла берүү бул да бир аз туура келбей калат. Албетте бул анда суралбаш керек деген маселе болуп калат. Жок, суралат. Буга бир далил айтып кетейин, далил айтпасам да болбой калат. Али радыйаллаху анхунун керемет сөзү бар. Эмне дейт? Мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын күйөө баласы болгондуктан түздөн түз суроо бергенден уялып, бир сахаба аркылуу сураттым дейт. Алгандай Мишкатул Масаби хадистердин жыйнагы китеби бар. Ошол китепте келет. Мен тынбай мази көрө берем дейт. Баягы кичинекей чыгып калат го, ошону айтып атат. Баягы китептин килейине окшогон. Ошондой чыгып кала берет. Жуунамбы,
Гусул алуу милдет болобу, жуунуу милдет болобу, же жөн эле даарат аламбы деп сураганда пайгамбар жылмайып күлүп ыраазы болуп, түз сурабай бирөө аркылуу сурагандыгы үчүн деп айтып кой дейт. Жөн эле ал жакты жууп, эгер көбүрөөк жайылып кетсе жууп, анан даарат эле алып койсун. Гусул алуу милдет болбойт, гусулу бузулбайт, жунуп болбойт деп кесе жооп берет. Өзү эле сураса болмок да деген жок, ыраазы болуп күлөт. Ошондуктан көрдүңүздарбы, мындай маселелерди коомчулукка чыгарбай эле мындай жеке-жеке сурап алсаңыз болот. Анан ислам негиздери деген дайым айтып келебиз. Ошого жанын түрүндөгү муфтияттын текшерүүсүнүн негизинде чыккан намаз, орозо, зекет, ажылык боюнча чыккан китептер бар. Ошолорду алып окуп койсоңуз, Кудай буйрса бат эле чечилет. Кийинки суроо. Инстаграмдан реклама кылып акча тапса болобу? Алдын ала чоң рахмат. Эми шариатта кесе болбойт деген далил болбогондон кийин көбүнчө адал, түбү адал болгон нерселер жалпы элге пайдасы тийип аткан болсо, бул заманауи нерселер да, жаңы нерселер. Бирөөнүн арам тамагын, же болбосо бир арак-барак окшогон бир адамдарга зыян келтире турган нерселерди рекламалабастан, пайдалуу нерселерди жарнама кылып, жарыялап, ошол жол менен иштесеңиз албетте болот, боло берет. Кудайым береке берсин сизге. Саламатсызбы, орозоңуз кабыл болсун. Сизден суроо сурайын дедим эле. Жашым 12-де, орозо тутам, ашказаным ооруйт. Атам не тутуп атасың, ким уруксат берди дегенден карабай тутуп атам. Бул кандай болот дептир. Алла Таала орозоңузду кабыл кылсын. Кудайым ден соолугуңузду чыңалсын. Ошентсе да тажрыйбаны караш керек. Ашказанды дарылаш керек, туура. Мисалы, ата-бабалардан келаткан буудай жарма деген бар. Эгерде жүгөрү жарма ичсеңиз, зарина деп коет, ашказаныңызды кыжылдатып, тескерисинче оорутушу мүмкүн. Ошон үчүн буудай жарма ич керек. Буудай жарма ичүү ыкмасы кандай? Баткенде баягы дамбаларды куруп, дарактарды отургузуп, жанагындай шыбак деп коет, ошо шыбактарды септирип, ошого бир эмгектерди жасап кеткен Мухтар Нургазиев деген бир атабыз өткөн согуш ардагери, Токтогул районунун Өзгөш айылында, менин айылымда болот ал киши. Ошол киши Баткен областына аяк эмгеги сиңген. Жашы 100гө чукулдап барып өттү. 1-2 жыл болду. Эл атасы болгон киши. Ушул кишинин тажрыйбаларын биз угуп калганбыз бирөөлөрдөн. Анан өзүнө бир күнү жолугуп калып, анан атайын сурадым. Бир тактоо иретинде. Бир 95-90 жаштан өтүп, бир ашказаны ооруп, тамак, күчтүү тамак жегенге жарабай калган экен. Анан ошол буудай жарма ичип отуруп оңолгон экен. Анан сурадык. Мухтар ата, сиз ушундай буудай жарма менен ашказаныңызды оңдоп турсуз, Кудайдын буйругу менен. Кандай кылдыңыз дедиле. Кантип колдонуңуз? Мен себеби эл аралап көп жүрөм. Ушул практикадан өткөн тажрыйбалуу бир эрежени мен элдерге айта жүрсөм, аларга да бир пайдасы тийип калса десем, анан күлүп караган кезинде бир сөздү кайра-кайра сүйлөгөнгө дагы мурун иш кылганда чарчашып эмес элек. Азыр сөз сүйлөгөнгө деле күч керек экен, кубат керек экен деп анан күлүп, мейли атайын сурап калыптырсың. Мен Токтогул районунда баш имам болуп иштеп аткам дедим ал кезде. Анан макул эми райондун баш имамы экенсиң, атайын айтып берейин, туура эл аралап жүргөңдү айта жүрөсүң деп. Буудайды жайдын күнү сууга бир сере чайкай берип, тезирээк чайкай берип, анан тезирээк кургатып, как кургак кылып кургатып. Анан кийин казанга кууруп, кадимкидей жүгөрү талкан кылгандайчы, аны кууруп, андан кийин от тегирменге эмес, кадимкидей жаргылчак болот го, айылдагылар билет муну. Жаргылчак 2 таштан болот. Ошону астын чегип, анан илгери талкан буудай жүгөрлөрдү тартып тааруларды жарма ботко жасап ичишкен. Ошондо жаргылчакка тартып, адыратып тартып туруп эле. Анан жарма кылып кайнатып, айран, пайран, сүзмө, бүзмө, ак нерсени катыктабастан жылуу-жылуулуп, суюк-суюк иче бересиң. Ошо кара жарма боюнча жылуу-жылуу, ысык-ысык иче берсе, Кудайдын буйругу менен ашказан оңолот экен. Ошо аксакал айтып берди атабыз. Эмне дейт? Ушундан кийин мен мынакей азыр жашым 96-тан өтүп калды. Кадимкидей чучук жейм деп айткан эле да. Ашказаным оңолду деген мааниде. Ошол сыяктуу мына жашыңыз 12 экен. Иним, Кудайым ашказаныңызга шыпа берсин. Тезирээк жанагындай жармаларды ичиңиздер. Жанагындай газированный сууларды ичпестен ошондой нерсе ичкенге аракет кылышыбыз керек экен негизи. Анан иншалла Кудайым шыпа берсин. Кийинки жылдарда орозолорду таптынакай абалда, ашказаныңыз оорубаган абалда орозоңузду уланта бериңиз. Кудайым кабыл этсин. Ошондой эле атаңыздын айтканы да туура. Сиздин ден соолугуңузга кам көрүп атат. Анткени ден соолук дагы бул эмне? Аманат. Кийинки суроо.
Күн катуу ысыгандан суусап оозумду ачып алдым эле. Кийин оозуңду себепсиз ачкан болбойт дегенин кийин билип калдым. Ошондо мен оозумду себепсиз ачкан болуп каламбы? Жана ошо күндөгү орозонун казасын кантип кармап берем? Толук түшүндүрүп кетсеңиз. Эгерде бир аз эле суусап калып эле ачып алган болсоңуз, анда 60 күн кафарат орозо кармап бересиз. Жана бузуп койгон күнүңүздү 1 күн, аны өзүнчө кармайсыз, башка күнү. Өзүнчө карманып алып, анан 60 күн кафарат орозону штрафной да булар. Ошол кафарат орозоңузду 1 күндө бузбастан жашнака калып кармап бересиз. 60-күн күнү кармап атып асыр болду. Асырдан кийин ооз шамга жакын бир 15-20 мүнөт калды. 60-күндү мына эми ооз ачам 15 мүнөт калды деп жыргап турасыз. Бирдемеден бирдеме болуп оозду ачып бердиңиз. Бүттү. Мындай жалпак тил менен айтканда бул күн эсеп кетип аткан да. 60-күн деп эсептеп аткан. Кайра эсебиңиз нөлгө түшөт. Кайра башынан 60 күн кармап беришиңиз керек. Ошондуктан орозону бузаарда да ойлонуш керек. Эгерде чындап эле кыйналып, чыдабай калып ачкан болсоңуз, анда кийин бир эле күн кармап бересиз. Биз ал боюнча жогоруда айтып бердик. Кийинки суроо. Мен машварада олтуруп, жел чыгып кетти. Анан элден уялганымдан сыр бербей, ошол бойдон намаз окуп койдум. Куптандын 3-чү рекетинде мурдумда кармап, эшикке чыгып кетип, кайра даарат алып куптанды окуп, тарабихте да окудум. Кечиресиздер, мен кандай жазылса ошондой окуп атам. Анан эмнеге туура окубай да, туура айтпай да дешиңиздер мүмкүн. Ошон үчүн мен кандай жазылса ошондой окуп берип атам сиздерге. Эми динден чыгып кетпейби? Дааратым жок экенин билип туруп, окуп, кайра намазды бузуп толук окуган жокмун. Түшүндүңүздөр да. Бирок суроосу мындай болуп атат. Жанагы кеңешме, даватчы туугандар машвара кылып кеңешип, бүгүн канча адамга жеткирдиң, сонун кеңешип иштерди кылып атышпайбы? Алла разы болсун. Динди жеткирели, антели, мители деп. Ошентип отурганда баягы берилип кеткенби, эмне болсо дагы ошо байкабай калган экен, жел чыгып кетиптир. Ошол кезде ошол жерден эле мурдуңузду кармап чыгып кете беришиңиз керек болчу. Деп кала бермек. Сөзсүз түрдө намазда эле мурдун кармаш шарт эмес. Ошол жерден эле мурдуңузду кармап чыгып кете берсе болмок. Анан эми намазга киргенге болбойт. Албетте бул билбестик болду. Алла Тааладан кечирим тилеп, истигфар айтып, тобо кылып, анан кийинки жолкусунда андай болбой эле болсун. Кокус болуп кетсе, ошол жерден эле мурун кармай бериш керек. Сөзсүз намазга кирип, анан кийин мурун кармап, анан кайра чыгыш деген андай маселе жок. Иншалла Кудайым ыхласыңызды, динге болгон такыбалыңызды Кудайым бекемдесин. Кийинки суроо, ар бир намаздын сүннөтүнөн кийин аттахият окулабы? Ар бир аттахияттан кийин салават окулабы? Түшүнүктүү эле. Ар бир сүннөт болобу, нафил намаз болобу, ар бир 2 рекеттен кийин же 4 рекет окуп бүткөндөн кийин аттахият жана салават окуш керекпи деген мааниде берген окшойт. Ооба. Ар бир 2 рекеттен кийин, экинчи рекет, эгер 2 рекет нафил намаз окусаңыз, 2 рекеттен кийин аттахият окуйсуз, анан салават окуйсуз. Эгерде 4 рекет сүннөт окусаңыз, ортоңку 2 рекетте аттахият окуйсуз, 3-4 рекет окуп бүткөндөн кийин аттахият окуйсуз, андан кийин салават окуйсуз. Ооба. Кандай гана намаз болбосун, сөзсүз түрдө аттахият окулат. Аттахият окуу өкүмү важип, салаватты окуу бул сүннөт, мустахаб деп айтылат. Кийинки суроо. Саламатсызбы, менин күйөөм өтүп кеткен. Балдарыма 3000 сом пособия чыгат. Негизи балдарга иштетишим керек. Бирок керек болгондо өзүмө да иштетем, туура элеби? Алла Таала жолдошуңуздун жаткан жерин жайлуу, топурагын нурдуу, бара турган жерин Фирдаус бейиш кылган болсун. Ушул такыбачылыгыңызга Кудай Таалам такыбачылыгын шарапатына балдарыңыздын, өзүңүздүн да көңүлүңүздү ток, үйүңүзгө толо береке, тамак ашыңызды Кудай Таалам тамак ашыңызга берекелерди жаадырып, жана балдарыңыздан элге, жерге, динге кызмат кылган аалым, каарылары чыксын, жана эл бага, журт багарлары чыксын. Өтө жакшы суроо бердиңиз. Албетте эненин акысы бар. Карап атасыз, багып атасыз. Ошолордун себебинен каалаганда жумушка чыга албай атасыз. Иштетиңиз, өзүңүз да иштетиңиз, балдарыңызга иштетиңиз. Мындай ыгы менен. Эч бир эне балдарына жаман нерсени каалабайт. Баягы кандай эле
Фатима энебиз, Айша энебиз экөөнүн бирөөсү мен эсимен чыгып турат, эсиме келбей атат. Фатима энебиз, Айша энебиз. Баягы бирөө аял, аябай ачка калдым, балдарым ачка калды дегенде бир курманы берсем, ал келди дагы экиге бөлүп кызы менен баласына берди дейт. Эки баласына берди. Өзү эчтекен жеген жок деп. Көрсөңүз, эне деген ушундай экен да. Эч бир эне мен өзүм жейин, анан балдарым анан жеп алат да дебейт экен. Ошондуктан Кудай Таалам ошо такыбалыңызды бекем кылсын. Тескерисинче 3000 деп, 30.000 деп ар бир кыйналган адамдарга жардам бере турган даражага жетиңиздер. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Менин жолдошум сабырсыз адам. Жөнөкөй тил менен айтканда өтө нервный. Кичине бир нерсе туура эмес болуп калса эле, ага туугандарын көзүнө карабай, кыйкырып, урушуп, сөгүп да салат. Жолдошумду сабырдуу кылыш үчүн эмне кылышым керек? Сиздерге алдын ала чоң рахмат. Жолдошуңуздун нервине тийбешиңиз керек. Жадырап жайнап, жакшынака кызматыңызды кыла бериңиз. Жакшы балдарыңызды тарбиялап өстүрө бериңиз, кыздарыңызды кошуп. Анан тамакты гүлдөп түрлөп жасаңыз. Жанагы балдарыбыз көрүп атканда кошо көрүп калабыз да. Жана Кунг-фу панда тияк деген мультфильмдер бар го. Ошол саат колуңуздан пыяла түшүп кетип атса дагы, жерге чүрбөй бутуңуз менен акырын илип алып туруп, кайра өйдө көздөй ыргып туруп, мындай секин тозуп алып, акырын чайнекти коюп, пыяланы коюп, кызматыңызды өтөй бериңиз. Эң негизги жолдошуңуз сизди багып, өзүнөн башка эч кимге кор кылбай, кожоюндук кылдырбай, эже карындаштарына, жана башка бир туугандарына, таяжа маежелерине эч кандай сизди салып бербестен, аларды сиздин үстүңүзгө кожоюндук кылдырбастан, сен менин бүлөмсүң, балдарымдын энесиң деп, намыскөй жигит, намыскөй күйөө болсо, адалды адал, арамды арам деп айтса эле болду. Эң негизгиси. Мына ошондуктан Кудай Таалам ортоңузга бактылуулук берсин. Анан өзүнүн өзү эптеп жаш окшойт да жолдошуңуз. 40ка чыгарып алсаңыз, 40ка жеткенден анан да токтоло баштайт. Токтоолук менен акырын жай. Ошон үчүн баягында баяндошту биринчи айтып анан сүйлөм ниетин айтсаңыз жакшыраак болот. Сүйлөм ниетин айтып анан баяндошту айтпай койсоңуз, сөздүн аяк жагын. Ага чейин эле нервтенип башташы мүмкүн. Ошондуктан акырын чайын берип, тамагын берип, жадырап жайнап, анан секин айтып, талим тарбиясын, баягы балдарыңыздын талим тарбиясын берип, жогорку деңгээлде бере берсеңиз, балдарыңыз, кыздарыңыз аркылуу эле акырын өзү жоошуп, өзү жөнөкөйлөнө баштайт. Сиз билбейсиз да, балким көчөдө, сыртта аябай нагрузка менен, күч менен оор иштерди жасап, силерге келгенде билдирбей, жок дегенде үйүмө келгенде жай алып тынчалайынчы деп ошондой ниет менен келиши мүмкүн. Сиз болсо келгенде каякта жүрдүң, эмне кылдың, кандай келдиң, биягын кантебиз, тиягын кантебиз дей берсеңиз, ошондон дагы жарылып кетиши мүмкүн. Бул убактылуу нерсе. Кудай буйруса, эң негизги нервине тийбеңиз, нервин дарылаш үчүн күлүп жайнап, жадырап жайнап мамиле кылыңыз. Пайгамбар хадиси бар, жылмаюу садака деген. Ошондой эле Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эмне деген? Васбир ала ма якулун. Адамдар эмне ошо десин, ошого сен сабыр кылып койчу дейт. Көрдүңүзбү? Кур'андагы аят бул. Ошондой эле жеңи жок атабыз эмне деген? Айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы? Адам затты жашарткан күлкү болот турбайбы деп күлүп жайнап жүрө берсеңиз эле, акыр балдарыңызда күлүп жайнаганга үйрөтүп койсоңуз, балдарыңыз, кыздарыңыз аркылуу аны акырын секин өзүңүзгө имере аласыз. Себеби Ибн Касир деген чоң тафсирчи алым өткөн. Атабыз Адам алейхиссалам о энебизге алданып бейиштен бул жака түшкөндөй эле, туура эмес адашып кеткендей эле, жаңылып кеткен, адашып деп айтпайбыз, жаңылып кеткендей эле, бизге дагы ошол аталарыбыз, апаларыбызга ыктап моюн сунуп кетиши. Эч бир эркек мактана албайт экен, мен кыйратам, мен митем дей берет экен. Айланып келип туруп, баары бир аялына моюн сунуп берет экен. Же чындап эле күчү жетпей, же айла жоктон. Башка айла жок, себеби 5-6 баланы төрөп койгон, түшүп тарбиялап койгон, 10-15 неберени тарбиялап койгон, 40-50дей чеберелерди зыңкыйтып койгон, бир туугандарын тияк баягын баарын тейлеп отурса, аял кишинин айтканы баары бир туура келип калат экен. Мындайча айтканда, бир сөз менен айтып, бул албетте бир тамаша чынга салып айтып атабыз. Эң негизгиси ыкташып, мындай кылалы, муну мындай кылалы деп сырдашып, бири-бирине сиңишип калат деген мааниде айтылып атат. Ошондуктан Кудай Таалам ортоңуздарга Куранда айтканда тынчтык жашоо, жүрөксүү, мээримдүүлүк берсин. Мээримдүүлүк деген кандай десе, чыгаан балдар, кыздарды, аалым, каарыларды тарбиялоо менен.
ошондой аалым карыларды Кудай Таалам ортоңуздарга берсин. Мыкты перзенттерди да Кудай Таалам берген болсун. Устаз, мен мечиттен дааратканасына даарат кагазын алып келип коем. Даараткананын ичинде пайдалансын деп. Бирок кээ бир адамдар кагазды даарат алчу жерге алып чыгып алып, бети колун, бутун кургактап салышат. Bir kagazı 5-6 adamga gana пайдаланып калат экен. Эгерде туалетте болгондо, даараткананын ичинде болгондо 50-60 киши колдонуп тазаланмак. Ушундай кылгандары туурабы? Ошого сураныч. Айтып коюңузчу, ушундай кылган адамдарга өздөрү бир тоголок даараткана кагазын алып келип коюшпайт. Күйгөндөн айткан окшойт. Алла разы болсун. Чоң рахмат сизге. Такыбалыгыңызды Кудайым арттырсын. Бул делем келип маданияттуу, аң сезимге эле байланыштуу. Даарат кагаз өзү кургактаныш үчүн коюлбайт ал жерге өзү. Ал жерге даарат алганда тазаланып, андан кийин жуунганда, улуу сөздөй уят жок дейт. Жуунганда жеңилдик болуш үчүн. Жеңил бейшеп кылганда кургактаныш үчүн эле жуубастан кургактанып коюшсун деп атайын коюлат. Туура айткансыз. Кулу вашрабу ва ла тусрифу. Жегеле ичкиле бирөө ысырапкорчулук кылбагыла дейт. Керек болсо тамак ашта дагы. Инналлаха ла юхиббул мусрифин. Албетте Алла Таала коромжуну көп короткондорду, ысырапкорчуларды жек көрөт деп. Кээде кол арчы деле атайын өзүнчө бар го кагаздар. Атайын кол арчы кагаздар чыгып болбоду азыр. Атайын коюп коет. Бирде татас кайра кийинкиси чыгып калат. Бе таң калам да баягы көрбөгөн курсун дейбизби, же ошону өзүнчө бир жакшы деп ойлойбу? Бирөөнү тартып кургансаңыз деле жетет. Жок, 1, 2, 3 алат да, ошонун баары монондо кылып туруп анан ыргытат да. Бул ысырапкорчулукка жол бербей. Ошон үчүн биз эмне кылат экенбиз? Кээде ушундай баардыгы болот майдадан, аны байкабайт майдадан деп ысырапкорчулук ушундай нерселерден кетирип отуруп жарыбай да калат экенбиз. Эгерде өзүңүздүн жаныңыздан акча кетирип алган болсоңуз, анчалык ысырап кылбайт болсоңуз да. Бирөөлөрдүкү мейли кафеде болсун, мейли үйдө болсун, бирөөнүн үйүнө барганда да бирөөнү алып эле кургактансаңыз болот. Мейли андан жетпей калса андайын алып дагы бирөөнү. Жок, 1, 2, 3 алып туруп анан монондо туруп 4-5 деле алып берет кээ бири. Мындай кылбаш керек. Ушундай нерселерге да биз мусулман деген ушундай кырак болуш керек экен да. Сезимтал. Мына Сулайман алейхиссаламдын окуясы бар эмеспи? Сулайман алейхиссалам атасы Давуд алейхиссаламдан өнөр кесип баардыгын үйрөндү, адебакла талим тарбияларды. Кийин ана Алла Таала ага эмне дагы бир укмуштуу талантты берди. Ал талант кайсы? Бир артыкчылык, өзгөчөлүк. Жан жаныбарларында тилин биле турган болду. Карабайсыздар, окуясы. Сулайман алейхиссалам жоокерлер менен келе жатканда кумурскалардын сүйлөшүп аткан үндөрүн дагы эмне койду? Алла Таала ага угузуп койду. Эй кумурскалар, ийиндериңерге киргиле. Сулайман алейхиссалам жоокерлер менен келе жатат. Билбестен силерди да тебелеп албасын деп. Мунун окуясынан маани максат эмне? Эй, ушул кичинекей жаныбарлар бар. Ошолорго да көңүл бургула, этияттагыла деп. Керек болсо адамдарга да эмне кылышыбыз керек экен? Ушундай көңүл бур, сезимтал бол. Кумурскага адамдарды бул жака коюңуз. Керек болсо кумурскаларды да этиятташ керек, чыныгы мусулман деген мааниде. Бүгүн кумурска эмес, килейген чоң адамдарды дагы көңүлгө албай, алардын көңүлүн оорутуп коюп басып кетип аткан учурларыбыз көп. Ошон үчүн даарат кагаздарды туугандар эч качан уятта чынында. Ошол жерге коюңуз, жаныңызга бир платочка алып алыңыз, кол арчы деп коет го. Кол арчыны бүктөп салып алыңыз, ошого эле аркырын арчынып, акырын кете бериңиз. Теги даараткананыкына эч качан тийишпешиңиз керек. Чындап эле да, бул туура эмес, бул этикага деле туура келбейт. Даарат кагазы чакан эле да. Аны бир-эки арчып монтоп турган болсо 5-6 адам эмес, ал 2-3 адам жок кылып калат. Ошондуктан бул бирөөнүн мээнетинде сыйлашыбыз керек. Экинчиден жана туура айтып атат. Мен өзү бир тоголок даараткана кагазын алып келбейт. Чын эле ошондойлор да кылышы мүмкүн. Же болбосо ошентип алып келсе деле, алып келген адам үчүн деле бул туура эмес. Атайын кол арчы сүлгүн алып келип коюп коюңуз. Кайра айтышы мүмкүн, анда өзүңөр илип койбойсуңар деп. Жок. Эмне үчүн баланча кылсын, түкүнчү кылсын эмес. Мен ошондой кылышым керек деген суроо болуш керек экен. Чындап сооп издейм деген адамдар иш көп экен. Мисалы дааратканага атайын алып келип туруп, мисалы сооп издейбиз. Илгерки да колго жумбай деген жок азыр. 20-30 майлыкты илип коюп, кечинде 8-дерди алып кетип калып, кечинде бир сыра жана кир жууган машинага салып коюп, жууп туруп, кайра эртең менен курап калат го. Эртеси жолбосо экисмен кылып, эртеси башка майлык тарапка илип коюп, адамдар ошого арчына берсин деп. Мисал дейм.
ошол сыяктуу иштерди ар ким өзүнөн башташ керек. Жаныта албайбызбы? Анда өзүбүзгө өзүбүз кол арчыны чөнтөккө салып алалы, дарат алып бүткөндө ошого арчыйлы. Дарат кагазын даратканага эле коюп коелу. Аны иштеле турган жагы бет эмес экен, аны иштеле турган жагы тигил жак экен. Кой ал жактыкын бетиме иштетпейин, беттикин ал жакка иштетпейин деп адам өзүн өзү башаян жыйнаш керек. Көп. Азыр улуу муун болобу, атаңыз менен тең адамдар болобу, атаңыз менен тең туштар болобу, апаңыздын курдаштары болобу, тең туштар болобу, азыр карап болбодубу? Мен деген ушундай бетке айтам. Бетке айткандын заары жок дейт деп бетин айтат. Адеп деген жок да. Эгер өзүнө сен бетке айта турбайсың деп кайра өзүн айтсаң, өзү чыдабайт. Чыдалайт. Ошондуктан адамдын көңүлү бул гүл. Шарият боюнча көп нерселерди алабыз. Мына кыйыртып, акырын кыздарма, кыйыртма деп коет. Баягы кыргыз айтып койгон муну деле. Керегим сага айтам, келиним сен ук, угугум сага айтам, уулум сен ук деп. Эч качан түз айтман эмес. Түз айта турган болсо бул адам айман коюп калат. Адамдын ортосунда мындай парда болуш керек. Мына Хасан Хусейн пайгамбардын неберелерин карабайсыздарбы? Бул жагынан да далил ала турган болсок. Эч качан түз айтышкан эмес. Бир сахаба улгайып, карып калган болот, даратты чала алып аткан болот. Бир өзүнө билинбейт. Анан кантебиз эмне кылабыз? Айтпай койсок, даратты чала болсо намазда дурус болбой калат. Анда айтсак көңүл ооруп калат дейт. Бул атабыздын замандашы бул деп. Карасаңыздар, адеп сактап атат. Пайгамбарыбыз менен жора жолдош чогуу жүргөндүгү үчүн ошол достугун пикирлеш болуп, замандаш болуп чогуу жүргөндүгү үчүн ошонусун сыйлап атышат. Анан экөө анан ойлонуп бир пикирге келишет. Экөөбүз бирибиз туура дарат алган киши болуп, бирибиз туура эмес дарат алган киши болуп, экөөбүз талашып барып ошол кишиден сурайлы. Анан балким сезип калар дейт. Анан экөө чыру болуп барып анан кийин, баланча сахаба, сиз эми атабыз менен чогуу жүргөнсүз, дарат, намаз жана башка маселелерди терең жакшы билесиз. Муну Асан болсо митип атат десе, Асан айтат, жок, Үсөн митип атат деп экөө талашат. Кимибиздики туура, дарат митип алыш керек дейт, бул болсо митип алса боло берет деп атат. Десе жана сахаба күлөт экен. Экөөнүн карачы, эмне болсо да пайгамбарыбыздын небереси да, карабайсыздарбы? Тарбиялуу жердин балдары да деген мааниде. Дагы анан күлүп мени айтып атат булар деп жана сахаба түздөнүп даратын ошондой толук алганга көңүл буруп толук дарат алып калган экен. Анысыңары биз адамдарга багыт бергенде, сөз сүйлөгөндө сөзүбүздү иреттеп, жыйнап аланы сүйлөйт экенбиз. Кээ бир учурларда мечиттерде да көрүп калабыз, көчөлөрдөн көрүп калабыз. Улуу муундарга эле кол көтөрүп, жакасына чейин асылгандар бар. Жап-жаш балдар, атасынан да улуу кишилерге. Дагы айтат, бет башын тырыштырып, мен эми оңолуп келатканда, эми оңолоюн деп атканда силер ушинтесиңер деп эле. Баягы өзү киши өлтүргүч болуп жүргөнсүп, жемеле жер бетинде бузукулуктан баарын кылып койгонсуп, андай болбойт да. Биз мусулман, атабыз мусулман. Ошо мусулманчылык менен кел атабыз. Ким намаз окуса, өзү үчүн окуйт. Антип бетти тырыштырып, мен эми оңолуп келатканда деп мындай кекейип башкача анын кереги жок. Ким милдет кылгансып, андай болбойт да. Ким оңолсо, Куранда айтканда өзүң үчүн кыласың, мен үчүн кылбайсың дейт Кудай Таала. Биз атабыз мусулман болуп келатабыз, демек биз мусулман үй бүлөдө чоңойгон мусулманбыз. Ал эми христиандыктан же яһудийде же башка диндерде жүргөндөр болсо, өкүлдөр болсо, биз аларга кошомат кылышыбыз керек чындап эле. Келиңиз тигине мындай деп, келиңиз мыяка отуруңуз, митиңиз тиңитиңиз деп. Атабыз мусулмандарга эмне үчүн? Ага биз кесе-кесе айтат экенбиз. Мына шарият адал, мына арам. Мына болобу? Болбойт. Болотун, болот дейбиз, болбойтун, болбойт деп эле кесе айтат экенбиз. Ошол эле учурда адеп тартип деген болот. Мисалы, Харун алейхиссаламдын пайгамбар болушуна жана Муса алейхиссаламга жардамчы катары пайгамбар болушуна ким себеп болгон? Муса алейхиссалам себеп болгон. Ошо Муса алейхиссалам себеп болгондугу үчүн көрүңүз, бир тек күч болсо дөйдө да. Дагы эмне кылып атат? Муса алейхиссалам экөө чогуу турган жерде бата кылганда, Харун алейхиссалам бата кылбаптыр. Омин деп гана туруптур. Бата сөздөрүн айтпастан. Муса алейхиссалам бата сөздөрүн айткан, дуа тилектерин. Харун алейхиссалам Омин деп гана турган дейт. Көрүңүздөрбү? Ушундай да сахабалардан жана башка толтура далилдер бар. Мисалы пайгамбардын риваяттары каерде бар экен? Пайгамбар Омин деп дуа кылганда биз биякта сахабалар дуа кылды, пайгамбар Омин деп турду. Жок, пайгамбар дайыма дуа кылган, сахабалар Омин деп турган. Мисалы Ибн Аббас радыйаллаху дуа кылган, калган сахабалар Омин деп турган. Ушундай да, ошондуктан ар нерсенин өзүнүн адеби, тартиби болот. Дуа кылат дегенде бул кооз сөздөр эмес. Бул жүрөктөн чыккан керемет ыхлас менен чыккан сөздөр. Ошол өзү керемет бата болуп эсептелет. Анан кээ бир учурларда дагы мындай адам бир нерсеге берилип киргенде ошону туура, меники гана туура деп калган сезимге отуруп калгандан Кудай сактасын.
Кээ бир учурлар болушу мүмкүн, азыр кооз сөзүнүн кереги жок, азыр кооз амал керек, мындай кылыш керек деген сөздөр болуп калышы, мындан этиятташыбыз керек. Бизге кооз амал да керек, кооз адамдын көңүлүн оорутпаган керемет мындай сөзү дагы мындай татнакай кылып, өнөр алды тил деп, кызыл тил деп коет кыргыздар. Өнөр алды кызыл тил. Бул каяктан чыккан? Же каякка барып такалат? Эки багытта тең алсак болот. Кээ бир айтышы мүмкүн, сен аяттан алды деп атпайсың. Же аяттан алынбаса дагы кайсы аятка же кайсы хадиске барып туура келет мааниси. Муну бир айта кетели. Алла Таала Кур'анда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уду иля сабили раббик бил хикмати вал мауизатил хасана. Жаратканыңа чакыр, таарактын ислам динине сен даават кылгын, даанышмандуулук менен жана керемет, татнакай, жакшы бир вааз менен, жакшы бир сөздөр менен, кооз бир окуялар менен ошентип даават кыл. Мынакей Алла Таала өзү Кур'анда айтып атат. Жан эргиткен жакшы сөздөр менен деп. Анын азыр сөзгө гүл коюп сүйлөп, бирок андайдын кереги жок деп. Жок, сөзгө гүл коюп сүйлөш дагы бул өзүнчө бир талант. Амал кыла кылбай ага өзү жооп берет кыямат күнү. Эң негизгиси шариаттан алып, шариатка каршы келбеген, адамдарды жакшылыкка чакырган, туура жолго багыт берген сөздөр болсо болду негизгиси. Ошондуктан Алла Таала бардыгыбыздын жан дүйнөбүздү ааламды батырса да батып кетчүдөй кенен кылсын. Акылыбызга пайдалуу илимдерди толтуруп, акылыбызды тунарсын. Көзүбүздүн көрөгөчтүгүн да Кудай Таалам күчөткөн болсун. Элибизде, жерибизде токчулук, молчулук болуп, мамлекетибиздин атын ааламга, даңкын далага жеткире турган, арзубаган акчага, байлыкка жана башка нерсеге сатылбаган, мен мамлекет үчүн кызмат кылам деп, көкүрөгүнө ыйман, акылына билим, колуна пайда, өнөр кесипте өлгөн асыл тукум балдар кыздан небере чеберени тарбиялоону ар бирибизге насип кылсын. Дагы жолу туткан орозолорубуз кабыл болуп, мамлекет башчыларыбызга Кудай Таалам оомат, жеңилдик, берекелерди берген болсун. Жана Лейлек районундагы өтүп кеткен туугандарыбызга Алла Таала райымын алып, туугандарыбызды райымын алып, жаткан жерлерин жайлуу кылып, бара турган жерлерин Фирдаус бейиш кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.